улуттук тамактарды бышырган атайын кафе ачылды. Жылкынын эти чучук жыттанат да. Ох, жаман маза кылып. Мына бул өзгөңгүрүчүнөн палоо, наркы болсо куурдак, а бул болсо бир бак беш бармак экен да. Мына кур эзме кур жупкалары. Мынакей музыка, караокеси бар экен. Туғандар, Ошто улуттук тамактарды бышырган атайын кафе ачылды. Билесиздерби? Мен азыр ошол кафени сиздерге көрсөтүп берем. Ошто өзү шаар ичинде беш бармак бышырган кафе жок эле, а? Эми беш бармак жейт экенбиз да. Мына колумда меню турат. Бул мына көрүп турасыздар, өзгөчө беш бармак кафеси. Оштогу Фрунзенский кичи районунда жолдун боюнда ачылган. Курманжандатка көчөсү 49-дарек. Бул жактан мэрия тараптан келе жатканда Фрунзенский базарчиктен өткөндөн кийин бул жерде Ричмен деген кафе бар. Андан өткөндөн кийин эле Аккайын курулуш компаниясынын офисинин тушунда жайгашкан. Мына оң тарапта. Жүрүңүздөр. Беш бармак ордосу. Азыр беш бармак бышты, биздин келишибизге даяр. Плов өзгөн күрүчүнөн, Ташкент күрүчүнөн палоо даяр. Анан бул жерде курут бар экен. Жана эзме курут бар го. Ошол эзме курутту дагы ушул жерде берет экен тугандар. Кадимки мындай үйгө эле ачканда кабина кылып, очокканасына чейин азыр кирип көрсөтөбүз. Мына киргенде ортосундагы багы, площадкасы, биягында төрдө дагы каналары, кабиналары бар экен. Мына жакта бир кабинасы бар экен. Азыр ушу кабиналарын дагы сиздерге тааныштырабыз. Менин колумда меню турат. Эртең менен ушу саат 10дордо ачылат экен да. 9-10дордо. Анан обедке келсеңиздер болот. Мына кабиналарга, мына мамлекеттик ишканада иштегендер, курулуш компанияларда, бизнес компанияларда иштегендер, 4-4төн, 5-5тен, 10-15тен келсеңиздер, алдын ала буйртма кылып койсоңуздар дагы беш бармактарды, аштарды демдеп сиздерге столду даярдап, Кудай буйрса кызматты кылат да. Жүрүңүздөр, азыр мен бул жакта бир эки чоң кабинасы бар экен, VIP кабина деп коет. Ошолор даяр болуптур. Бүгүн өзү заказ экен. Киргенде мо коридордон. Бияка киргенде уруксат бекен, кирсек. Кирип мо дасторконду тартып коеюнчу. Ассаламу алейкум. Кандай жакшылар? Музыканы кичине өчүрүп турасызбы суранчы? Ассаламу алейкум. Саламатсызбы же? Мына караңыздарчы. Бүгүн коноктор келет экен. Бул кабинада бүгүн той. Уже дасторконду жасап коюптур. Осуел кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына жакшылык үстүнө келет экенбиз да. Машалла. Сон канча адам батат экен? Мына катарга 2, 4, 6, 8, 9. 9, 9, 18. Мындайча айтканда 20-25 адамга чейин батат экен да. Көрдүңүздөр? Бүгүн не берди? Банкет өзү. Банкет. Bir ayda классташтар отурушу. Классташтар отурушу. Bir ayda bir болчу. Bir ayda bir болот. Союш менен. Союшу менен. Ошодон наракта. Канчанчы жыл болосуңар? 87. Ой, 87лер. 85терге жетебиз деп атасыңарбы? Өтөбүз. Я, белди жештерсен. 87лер чогулат экен. Бүгүн 87лердин тою, Кудай кааласа. 87лер, битте лайк басып койгула. Анан комментарийге мен да 87мин деп сөз түрдө бири-бириңерге ийгилик каалап, комментарийге жакшы пикирлериңерди калтырып койгула. Кайсы айылдан болосуңар? Нокаттан, Исанов. Теске Кожеке. Нокаттан кыйынсыңар, Нокатта кыйынсыңар. Быйыл 20 жылдыгыңар, жакшы. Мына карагалачы. Оны боорсокторду өздөрү пишират экен. Боорсокторду. Өздөрү жасап бердиби? Мо салаттарды дагы өздөрү жасайт экен, туугандар. Жасап берет. Мына конфет, печенье бир нерселерди эми сырттан алып келгенде коюп берет да, туурабы? Суусундуктарды өзүңөр алып келдиңерби? Өздөрү алып келип туруп коюп берди. Мына нандары бар экен. Жер жемиш, мөмө жемиш бардыгын коюп берет. Анан кабина жылуу. Этно стилде жасалган, туугандар. Биякта мына аяштар келип баштады уже. Конфеттен алыңыздар ширин. Майли, азыр келебиз, Кудай кааласа. Кудай кааласа 87лерди бүгүн бир азыр видеодон кийин келип куттуктап коеюнчу. Биякта караокеси менен экен. Мынакей музыка, караокеси бар экен. Биякта кыскасы азыр микрофонду алып туруп эле буй-буйду баштайсыздар да. Так, зор экен, Так, биринчи кабина. Нарагында дагы коноктор бар экен. Келиңиздер. Бияка кирели. Уруксатпы? Уруксат кире. Кире берейин, ака. Кандай, жакшысызбы? Жакшы, саламат. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы жүрөсүзбү? Бүгүн эмне отуруш бу жерде? Бүгүн бизден баягы досторубуз, жоролор
Бүгін ошо кичине келип ошол жерден bir ayda bir өзүбүздүн баягындай отурушубуз бар. Канчанчы жылкылар чогуласыздар ошондо? Бул жерде жылы аралаш. Аралашпы. Аралаш чоң кичүү. Көңүл жакындар. Көңүл жакындары. Анан ошол көпчүлүгү баягы эс алууга чыгып эс алып аткандар бар. Бул жерде эми врачтар бар, адвокаттар бар. Аралаш тең. Аралаш бар жогу жакшы кесиптин ээлери келишет. Үйдө отурганда эле шарт түзүлүптүр, жакшы. Ооба, жакшы, аябай жакшы. Жылуу экен. Жылуу экен. Анан мына дивандары дагы жумшак, өтө жакшы. Бар жогу жакшы. Биздин көңүлдөгүдөй ушул жерде угуп, анан тандап, ушул жерге келип, анан конок тосконго ушул жерге заказ бердик да. Сиздин очеретиңиз экен эле да? Бүгүн мен очеретим, бүгүн мен. Ушул жерди тандап калдыңыз. Ооба, ушул жерде өзүм бир күн мурда келип көрүп кетип, бул жерде жакшы обслуживание кылат экен. Анан Гүзина деген ушул бир жакшы кыз бар экен, ушул жерде бар жогун өздөштүрүп карап, ушул жасашып, мына жакшынакай кылып жасап атат бар жогун. Азыр эми нан жаптырып атат, ысык. Ысык нан алып кирет. Андан кийин ысык тамактарды даярдап атат. Азыр конокторду киргизебиз, анан беребиз. Буйруса, Кудай кааласа. Болду. Жакшы отуруңуздар, Рахмат, өзүңүн да ишиң ийгилик болсун. Рахмат. Мына биздин ушул Кыргызстанда кайсыл жерлерде болбосун, дайыма ушу сен өзүңдүн ушу немеңи алып жүрөсүң. Сага да рахмат. Эл кадырлаган, эл сыйлаган, алдыңкы ушу жигиттерден болуп, мына да чоң кызматтар болгон Аллах насип кылган болсун. Амин. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Уруксат берген, киргизген агабызга рахмат. Мына жер намазкана экен. Палас салып, жакшынакай кылып коюптур. Азыр ушул жерде аср намазын окудук бизчи. Бияка уже жамаат келип баштады. Анан кийин туугандар, бияка келиңиздер. Уже 87лер топтолуп калыптыр го. Кандайсыңар? 87лер жалаң, Кандайсыздар? Ой, азаматтар. 85тер менен тең тайлашабыз деп туратылар. Болду. Кана аяштар? Келдиби? Болду анда, аяштар азыр кирем мен, Бүгүн мен 85 эмес, 87 мен бүгүнчү. Жүргүлө давай. Так, биякта мынакта кабиналар бар экен. Мынакта бир кабина, чакан бир 4-5 адамга. Биякта бир кабина, 4-5 адамга. Азыр биз ушул жака отурабыз. Анан мына жак очокканасы экен, очокканасына прямой, мына нагыл эле кирип барып көрсөтүп коет. Анан очокканага киргенде туугандар мына жерде көмүрдү күпүлдөтүп жагып, чайды кайнатат экен ушунда. Чай ушул жерден барат, Кудай кааласа. Биякта казандары 1 казан, 2 казан, 3 казан, 4 казан, 5, 6, 7, 8, 9 казаны бар экен. Мына агабыз ушул жерде экен, Жакшыбысыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Атыңыз ким? Каныбек. Каныбек. Каныбекнин зирбасы кайнап атат, көрдүңүздөр? Ашпы, канча кило ошол? Аш, мына 1 кило, мына 2 кило, мына койдун көчүнөн шорпа. Мына жерде өзгөн күрүч, меме күрүчүнөн качкан лазерден аш. Аш. Өзү не тамактарды кыласыз? Мындай обед кылып кеткенге, анча-мынча конокторду алып Бешбармак бар, Гүлчатай бар, казакский бар. Аш, шорпа, курдактар бар. Эзме курутты ham кыласыз? Эзме курутты келиндер бар, улар кылат. Келиндер кылат. Болду. Сиз бияка өзүңүз жооптусуз? Бияка мен өзүм жооп. Колуңуз дарт көрбөсүн. Кане эке? Бул курдактагы бар, мындай чоң курдактар. Мына Жакшы экен. Жаман аппетитти ачтыңыз, ака. Ушудан салынга жейбиз, Кудай кааласа. Так, туугандар, өзү мен ишим ушулда, кайсы жерде жакшы тамак пишса, мен ошол жердемин. Кайсы жерде жакшы тамак пишса, ошол жердемин, Кудай кааласа. Анан мына жакта бир кабина бар экен, адам жок бекен. Биякта да уже мөмө чөмөсүн алып келип баштаптыр. Азыр жасайт экен. Биякта да бир почти 10 адам батат экен, Анан мынакы азыр киребиз. Мына жакта да кабинасы бар экен. Мына. Биякта эжем бар экен, жакшы. Кирип бир көрүп коелу, мынакей. Бүгүн отуруш бар экен да бу жерде да, жакшы. Анан мына жакта да бир кабина бар экен. Келгиле, көрсөтүп коелук. Так, мына жакта да бир кабина бар экен. Да кошумча кабиналар жасап бере берет экен да. Мынакей. Буга да 5-6 болуп, 3-4 болуп келип, 5 бармак жеп кетсеңиздер болот да. Алдын ала чалып коюңуздар, болбосо жана Гүлзина дедиби, ошол номерге чаласыздар да. Жүрүңүздөр, эми биз кабинабызга кирип отурайык. Азыр тез кабардын жигиттери келет. Ушу сиздерге көрсөтө турган тамактарды жалгыз өзүм жебейм. Тез кабар жигиттер жейсиз. Так, бу жака кирели. Биздин кабина ушул жакта. Бисмилла. Уже тамактарды жайнатып коюптур, Давай, буту чечейли. Бисмилла. Бүгүн өзү аскердик форма кийип алыпмын. Удобный, бирок чечип кийгенде бир аз кыйыныраак болот экен да. Анан
Мына отопление туғандар. Отопление ыстық. Ыстық екен. Отопление өте звер екен. Барды кабиналар ыстық тұрады да. Так, баштайбыз, а? Ушул жерде эле баштайм. Мына меню, 5 бармак ордосу, нукура кыргыз даамдары, чайхана кафе, салаттардын түрлөрү, биринчи тамактар, шорполордун түрлөрү, пельмен, мясо по-казахски, чучвара, эзме курут жупкасы менен. Анан экинчи тамактарга жөнөкөй 5 бармак, дос 5 бармак, 2 кишилик, өзгөчө 5 бармак, 3 кишилик, күлчө тай, куурдак 1 кишилик, палоо. Ушулар да бар да. Анан биякта шишкебектер. Буйрутма тамактар эми өзгөн күрүчүнөн, баткен күрүчүнөн, жанагы лазер күрүчтөн аш демдеп бере берет да. Куурдак, шорпо жана башка дегендей. Анан союш боюш алып келсе жанагындай кылып пиширип бере берет экен. Так, баштайлыбы? Бисмилла. Жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Амин деңиздер. Эфир аркылуу менин командамды, бизди сөз тийүүдөн, көз тийүүдөн, назардан, суктан, уят болуудан, шерменделиктен Аллахым өзү сактасын. Туура түшүнүңүздөр, биз тамактануучу жайларды, тамактарды реклама кылган үчүн буларды жеп көрүшкө туура келет. Туура түшүнөсүздөр. Сугуңуздар кирип калбасын. Бизге эми эң кыйыны, мен үчүн эң кыйыны ушу тамакты жеп реклама кылыш өтө кыйын да. Себеби бул үйүндө тамак эмес, үйүндө şu жегенге наны жоктор эфир аркылуу көрүп отурушу мүмкүн да. Ошолордун алдында мага өтө кыйын, туура түшүнүңүздөр. Эми жеп көрүп анан сиздерге айтышым керек да. Азыр бул жерде мына караңыздар. Мынакей 5 бармак. Жылкынын эти чучук жыттанат да. Машалла. Ушудан баштайбыз. 5 бармак, мына ак серкеси менен, ак серкеси турат, шорполору менен көрдүңүздөр. Мына эзме курут экен мына. Эзме курут, бул ак серкеси. Мына бул өзгөн күрүчүнөн палоо, бул Ташкент күрүчүнөн, лазер күрүчтөн палоо, наркы болсо куурдак, а бул болсо дагы бир 5 бармак экен да. Мына эзме курут жупкалары менен. Ушундай туугандар. Кана бисмилла баштадык, а? Мына 5 бармакты жеп баштайын. Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. Удобный эле? Бисмилла. Соны пышырат екен. Мына камырларында жакын келип көрүңүздөр эле. Камырлары да жакшы экен. Анан этин да мына төрпүштүк майда кылып сонун кылып пышырат экен. Камыр менен эт кирип кетет экен да. Анан мына чучугу бар экен. Чучук салат экен туугандар. Кадимки чучук. Бул 5 бармак, Мына ак серкеси. Ак серке. Көрдүңүздөр? Мына 1 кишиликпи, 2 кишиликпи точно билбейм, бирок зор 5 бармак экен. Мәзза экен да. Так, эми экинчи 5 бармак. Экинчи 5 бармак, мына бул 5 бармак экен. Муну караңыздар. Бул мынандай, бул гүлчө тай экен, Мына гүлчө тай. Чоң шапалак кылып кесип эме кылат турбайбы мына. Чоң шапалак кылып. Ошентип бышырат экен да. Гүлчө тай муну. Чучуктар эттери бар экен мына. Чучук бар экен мына. Камырлары мындай чоң кылып төрпүштүк кылып кесип бышырат экен. Картошка салат экен, пияз салат экен, көкчөп салат экен. Шорпасын куюп коет экен. Эми бир адамга сонун бир обед, бир тамактанганга сонун тамакта. Бул да мындай ак серкеси менен берилет экен да. Жакшы. Эми мына пловду караңыла. Бул плов өзгөн күрүчүнөн. Палоо, кыргызчасы палоо, Өзгөн күрүчүнөн. Мына чесноктору бар экен, эттери бар экен, кыпкызыл кылып, сонун кылып пышырыптыр. Жана каныбека повар да. Ана бисмилла. Пай. Күрүчү сонун пышыптыр туугандар. Жакшы пишиптир. Анан мына бул лазер күрүч. Ташкентский плов экен. Күндүзү келсеңиздер да болот экен булчу. Мен эттүү салыптыр. Же мага эле ушундай эти көп салды. Элге деле ушундай көп салар. Эми администраторго
Сиздердин атыңыздардан кайрылып коеюн ушул жерде. Видеону көрүп калса ошо эске алар. Урматтуу администратор эже, бул өзгөчө 5 бармак ордосуна келген клиенттерге дагы эттерини көбүрөөк кылып салып бериң. Мен келсем эле ушундай көп салып берип, анан башкасына азыраак салып койбоң. Көбүрөөк кылып салып бериңиздер. Поварга да ошону дайындап коебуз. Аманат. Өзгөн күрүчүн да мындай сонун бышырып, лазер күрүчтү жакшы бышырыптыр. Эти жумшак экен. А бул куурдак туугандар. Куурдак. Көрдүңүздөр мына эт. Чылп эти. Көрдүңүздөр мына эттери мына. Раса жирный пишириптир өзү. Раса жирный пишириптир, көрдүңүздөр? Мына. Алып жеп коелу. Куурдак зор болуптур. Куурдак. Ана мына эзме курут да. Эзме курут ата бабабыздын жеп жүргөн тамагы да. Кадимки каяктан чаткалданбы, алабукаданбы ошо бир жактан келген курут экен, ошону езип, сүмөлөктөй кылып, коюу кылып, ушинтип пиширип берет экен. Бул эзме курут. Эми ичип алсаңыздар, завтракка келсеңиздер деле болот экен, өзү саат 10дон баштап курут даярдуу болот экен да. Ох, жаман маза ғой, Ох, вообще маза экен. Машалла. Ана бу жупкасы менен мына. Жупкасы. Бу энелерибиз мурда жайлоого чыкканда үйдө ушундай жупка пиширип берчү эле, сары майгач. Курутка малып деле мындай жесе сонун да. Сону не? Мына салаттар бар. Мына көрдүңүздөр? Салат. Мындан да дагы бир салат пишириптир. Не салат экенин билбейм. Ушу өздөрү эле бышырып салатты даярдап берет экен да. Нан, боорсоктор, мөмө жемиш алып келсеңиздер коюп берет, конфет печени алып келсеңиздер коюп берет, суусундуктарды алып келсеңиздер коюп берет. Кыскасы сиздерге сонун кызмат кылат экен. Анда мен жыйынтыктайын. Мунун баарын ойлобоңуздар, атакул жейтем. Ушунча жесе деле семирбейт го дешиңиздер мүмкүн. Мен уже тойдум. Ооз тийип атып эле тоем. Бирок жанымда килтейген чоң команда бар. Ошол жигиттер отуруп азыр командабыз менен жейбиз. Бул эми Алланын бизге берген нематы, рызкысы. Аллах Таалам бардык пендесине сиздерге дагы ар күн сайын ушундай рызкыны жайсын. Өзгөчө 5 бармак ордосуна келип туруңуздар. Ош шаары, Курманжандатка көчөсү 49-дарек. Аккайыңдын тушунда, Фрунзенский кичи району. Экранда номерларын жазып койдук. Администратор менен байланышып буйрутма берсеңиздер болот. Же болбосо Instagram аккаунту бар экен, ошол аккаунтту дагы белгилеп койдук. Кызматыңыздарда тез кабарчы Пай-Пай Атакул. Дайым дардаңдап жакшы маалыматтарды жеткиребиз. Бизде жалаң позитив, жалаң ачылыш, жалаң өндүрүш, жалаң бизнес, жалаң өнүгүү. Шатырата шатман, жаркырап жашаңыздар туугандар. Ассаламу алейкум.